Assalamu alaikum hurmatly televiziyachilar. Mana biz hozir sizlarga tarixda öz izin qoldirib o'tgan Jusuf Qazi attуу insandın şu bir top mezgilden beri atı çıkpay malumatı elge jetpey algan bir tarix tarjımalын çoğap sizlerge жеткирүү ниетинде бүгүн көрсөтүүбүздү баштап жатабыз. Ал эми муну менин жанымда бери болгондо 150-200 жылдын тагдырын өзүнүн боюна сиңирген тыт турат. Бул тыт тарагынын мынча чоң өскөндүгү балким бүгүнкү күндө кыргызстандык замандаштарыбыз көрө элек болуш керек. Биз бул тыттын жанынан сөздү баштап жаткандыгыбыз мына ушул тыттын түбүндө өз кезегинде Jusuf Казынын атасы Ибраим ажы ушул жерде ата коныш катары ээлеп, ушул жерде түндүк көтөрүп түтүн булатып, ушул жерде жашаган деген маалыматтар бар экен. Балким Jusuf Казы аксакалдагы мына ушул жерде төрөлүп, ушул жерде торолуп, тыттын шагында ары бери балалык кумары менен асылып ойногон учурлар болгондур. Ушул эле жердин алдында ушул Jusuf Казынын конуш кылган жери дагы ушул мен турган жерден bir 50-60 метр арыдагы дөңсөдө болгон экен. Биз азыр мына басып бараткан жер Jusuf Казынын көлмөсү болгон деген. Ушул жерден болгондо, ушул жерден ушу болуп туруп, мына ушу Jusuf Казынын ошо өнерде абасынын үйү болгон жерде. Менин атамдын үйү болгон да ошол жерде. Андан бияк четинде ошо Сами деген абам бар эле. Ол болгон мына утушта Аким деген абамдын үйү бар эле, мына жакта, мына жерде. Ошентип ушул жерден ошондон өткөндөн кийин, биздин үйдөн өткөндөн кийин бир 20 метрден кийин наракта кышканасы бар эле. Тарихи жайлар, таберик, эстелик белгилер ушул советтик мезгилдеги ушул тарихи эстелик белгилерди жоготуу керек деген шылтоонун негизинде далай ушул улуулардан калган таберик эстелик белгилер түздөлүп ушул айдоо аянттарга айланып кеткендигине бардыгыбыз күбө болгонбуз. Ошонун дагы бир далили бүгүн моминтип жүгөр өсүп турган, пакта өсүп турган аянтка айланган ушул Jusuf Казынын кышканасы аталган тарыхый жай экен. Сиз Jusuf Казынын чоң небереси экенсиз. Ооба. Өзүңүздүн көкүрөгүңүзгө сактап билип калган эмне маалыматтар бар? Эми жүрөгүмө сактап калган маалымат Jusuf Казыны чоң атамды көргөм. Ошо 45-жылы Трудовой фронтка кетип, Приморский крайга, Комсомольская Амурия деп коет, ошака Трудовой фронтка кеткен. Ошондо мен чоң атамды көргөм. Канча жашта элеңиз? Ошондо 4 жаш, 5 жаштай болсам керек. Ушу балалык сезимде кандай элестелип калган? Ушу атаңыз, чоң атаңыздын мындай жүзү, чоң атамдын жүзүнө тааный албай, мен эстен чыгып кетти, өзүм 3 кам 70-темин. Бул Jusuf Казы мени эркелетип, жакшы биринчи небере болгондон кийин мени көп көтөрүп жүргөн чоң атам эле. Өзүмүн атам согушта 42-жылы согушка кеткен. Ошо чоң атам колунда 45-жылга жүргөн бизде. Казы мынабу Базар Коргон өрөөнүнүн эм казы сот болгон. Элге жакшы тарбия берип, андай мындайларды бүт эми закон десек дагы болот, шарият десек дагы бу казы шарият жолунда, закон жолунда жүргөн адам. Бирөөнүн акысын жеп койгон бейбечерелердикин ошо байлардан алып берген казы болгон. Мына ошол жерде кышканасы болгон, эсимде бар. Кышкана о чуңкур эле. Пиширган, кышты пиширган жер. O yerде sınık kışlar көп эле. Азыр мынабу эгин болуп кетип,
Alqışlar görünbay qaldı. Bulduzurlar men tegiz qılıb qoydu da. Emisa mana katta jatqan adır boçu. Şu 25 min kışı atlap kuşun aytatılır da. Oşa qışdı çıkarıp mana bu internatdağı Kızıl mektep, eski mektep. Şu yerden aparıp qışlarım menen qurulğanday. Kızılaydağı mektepdağı şu yerden aparıp qurulğanday. Men oquşum, özüm görübördüm. Mana Kayırmadağı eski mektepdağı şu qışxananın qışı. Şu Yusuf Kazı kurdurgan qışxananın. Ova. Al ana pişirgan otunu kömür bolgan emas eken. Şu vakt menen nima bolgan eken? Qamgaq. Qamgaq. Saman bolgan eken. Oşanda dağı azırkı kebir yerler, üylerde var mana eski atamın, çoğ atamın yurtunda qışları var elə. Öz gözümen görüp, kazıp bir sirat yerin tügüne kökmük kum. Berdin kum emas. O aşakedeyim bir jaktan ap kelgen. Kökmük juulganday. Oşonu jayıp durup ana mananday taştan güvele bolgan, güvele. Güveleler hem bar hazırım bolsa gerek. Anangen an güvelenin üstünden kum jatkızıp bayağı mana şu yerden çıkan kış çoğatam kulak olup ketkendeyin bir yıldan keyin gelip özünü üyün buzup kışların taktap taşların taktap anan ketken kaytıp. Oşo boyunca Turduvay frontga varıp daraksiz bolup ketdi. Qara qagazga kelgen Turduvay frontda. Şu Yusuf Kazı'dan bugünkü günde taragan nevere çeviriler kançaga jetdi? 80'den aşıp ketdi. Mana özüm çevere görüp kaldım. Yusuf Kazı'nın neveresi özüm çevere gördüm. Şu yerde ilgari kazı sot bolçeken. Hazır sot. İlgari oşu kazı degen sot bolçeken de ilgari. Oşantip sot bolup жүрүp, unda bolup жүрүp, Taşkent'e barıp, visilke kalıp, ondan o yerde sadonlik bolup işletiler kaynatam. Onda amadı kişiyle de. Bir oğul bir kız var. Bizim gelinlerimiz, kaynatam şunday yaxşı kişiler. Biz özü apam 17 balalı olgan eken. 17 balanın içinden, uşaların içinden bir kız bir oğul kaldık. Men atım, akem atı Ösörkul. Ösörkulam mına geçen balalı çakalı olup 9 perzanты oldu. Atam жақсы kişiler, ayavay жақсы kişiler. 5 vakt namazını üstçemesiyle katta molda oldu özü. Tün uykusunu busçele. Atam erte turup, Ömürkan tur. Ertemden ki rızkılardan kaytpağın tura koy dese turup, anan atam menen oturup çay pay içip, anan kayra jatçılım. Anan atam avrat okuçılar, Kudanın 1001 atını aytçılar. Haligi atlarını aytsam, yüreklerim ezilip ketçiler men atam aytkan sözlerine. Atam özüm ayerde жақсы her türlü kolundan her xil işler gelçiler. Minnekiden bolsa katça mesele. Özü sadonik bolup baktarının çoğu bolup ayerde. Çoğ bolup iştegen. Atam özü ayerdin abdan bargan aldınqı adamlar ile. Kazı olup, Yusuf Kazı olup, ayerdem atalıp, elge jurtqa abdan abiri menen jakşınakay olup jurtçele. 12-13'ümde kaldım ataman. Atam 45-ci yıllar ötken.
Soğuzga turda armiyaya getip o жақта қаза oldu da. Elge bilingen kayerde sorasa kazının ne veresimin dep men sıymıktanamın şu işlerinde. El bilet bardığı kazı ol iştep жүрgöndөрүn. Özleri bardığı bilişet deldir. El götüröt dağı. Өзіңіз илимдүү адам экенсиз. Бул Жусуп Казы дагы өз кезегинде илимге кызыгып, илимге негизги орун берген адам дейт. Ажыга барган дейт. Ажыга дагы барган дейт. Ажыга Мекке Мединеге барып дагы ажылык өзүнүн милдетин 40 фарыздан 1 фарызын аткарган дейт да. Ошол бул илимдүү болгон дейт. Көп арабчадан араб тилин мындай өздөштүргөн адам болгон дейт да, илимдүү. Көп Бухараларда окуган дейт, Өзбекстандын илгертен болгон экен, колдо окуган экен да. Тажикстандарда окуган деп ушинтип угам да. Ушундай илимдери бар, илими күчтүү болгон экен да. Анан таква киши болгон экен, мындай туура сүйлөгөн, ушу динди туура алып барган киши болгон. Ушулар боюнча бир маалыматтар барбы? Бир так угуп калганыңыз, Жусуп Казы ушундай деген экен деген сөздү укканыңыз барбы? Ушул менин атам айтчу эле да, мындай кишилерди. Себеби атам дагы Бишкекте ректор болуп иштеген да, медреседе. Андан кийин өтүп кетти жакында. Ошол дагы ушу Жусуп Казы боюнча айтат да, ушундай киши болгон деп так маалыматтар бар. Атаңыз канча жашында өттү? Атам 73 жашында өттү. O kişiler hem ölüp gitti, bolsa göz boğunda aytadılar. Mağa mışınca malım bergen mışınca nemesin berdi dep aytadılar olar. Hem olar bar ötüp gitti de aldır hem buna böyle yaşlar kaldı. Şunday Ушул жерде кышкана болгон экен да? Kudu şer kışkanada. Бийиктиги канча болчу бул жактын? Abdanla bilgiler. 10 metreden aşağılarda büyüktü. Keyin Büyüktü. yüzüp şu kaldı da. Жусуп Казы өз кезегинде ушул мечит, медресе куруп, ошол мечит, медреселерде балдардын билимдүү болушуна шарт түзүүгө аракет жасаган деген дагы бир топ маалыматтар бар экен. Ошолордун бири ушул эле жердеги Жусуп Казынын мечитинин орду деген маалымат бар. Ушул мечитти сиз көрүп калдыңызбы, көргөн жоксузбу? Ben de görmeye kaldım, buzulganını. Bunlar bu yerde bir çoğun aviz varlar. Şu avizin turpağını alıp nümerlerini eken. Gölmөнүн üstüne döve kılgan, he? 1890 yıllarda kurulsa gerek. 30-40 yıl işlep durup, 30. yıllarda buzulgan. Kulak kılıp bitlerini aydaşıp, Siz kança yaşka çıktınız? 70'e çıktım. 70'e çıktınız. Sizin atağınız konuş kılıp durgan mı eken uşul jerde? Şu yerde atam Jusуп Казынын укасы болот да. Ошо аталаш. Ошондон кошулуп курушкан. Бул жерде ошо медресе болуп, ошо көп биздин абаларыбыз калгандар да ошол жерде окушкан. Себеби эң ошол убакта билимдүү адамдар, мисалы Мусахан кары, Калмат кары дегенде атайын ошо кокондон алдыртып, ошол жер мугалим окуттурган балдарды. Ошолардын сабаты ачылган, көпчүлүгү ошо сабаты ачылып, ал убакта ошол кийинки мезгилде дагы биздин Совет мамлекетинде болгондо дагы ошолордун сабаты алып баратындагы ошо үйрөнүп калган ошо сабактардын окуу куралдарын ошол пайдаланышчу экен. Өтө катуу ошолордун бардыгы билимдүү болчу. Эгер ошол мезгилде окуп, жогорку немерде окуганда эң күчтүү адамдар көбү дагы көпчүлүгү мындай жакшы кызматтарда жүрүштү, менен шабалар окуткан балдар баардыгы окушкан ошол жерден. Бул жер сооданын борбору болгон экен. Ушул турган жер, ушул турган жер. Бул эми Ибраимдин соода борбору же Жусуп Казыныкыбы? Көздүн негизинен Жусуп Казынын соода борбору. Эми ал экөө ата балалуу болгон, туугандары болгон. Бар бир туугандары ортодо болгон, бирөө Жусуп Казы бийлеген экен ошол убакта. Анда бул узун көчө тек гана ушул Казынын көчөсү эмес, бул кан жол экен да. Бул негизинен кан жол болгон. Анан ушу урук туугандар баары ушул көчөгө жайгашып,
Keyin soğuşa ketdi, ötüp ketdi. Anan hem nebire çevire bala çakaları kaldı. Öz кезегинде бул аябай чоң жол болгон. Муну көп айтышат. Жүсүп Казабабыз өз заманында мына бул бизакка Келбейсиз, bir жанында отуруп алып сүйлөшөлү. армяндар жашаган экен. Азыр ошол жердеги армян деп аталат. Мына ошо армяндагы жашаган армяндарга заказ берип туруп, ар бир ташты бирден койго баалап берип чектирген. Бул зубило менен, бизче айтканда искана менен колдо чегилген таш. Bulardan aябай көп болгон экен. Муну эмнеге пайдаланган экен? Муну албактарыгы зданиянын фундаменти жок үчүн цемент орунда пайдаланганда пайдабал деп коет бизче. Фундаментке пайдаланган. Мына бул таштар аябай көп болуп, ушул таштар мына бу жерге чоң мачит болгон экен. Эң райондогу даже 3-4 районда мындай мечит болгон эмес экен. Ошол мечит түгүнө коюлган экен. Кийин революция чыгып, революция жеңгенден кийин колхоздоштуруу башталып, кооператив башталып, башкача айтканда байлардын мүлкүн тартып ала баштаганда ушул мечитти бузушуп, ошол көп таштарды колот участогуна апарып, ошол жерге аябай узундугу где-то 60-80 метр келген контора курушкан. Конторанын составында кампа болгон, склад, магазин болгон, клуб болгон, үстү китепкана болгон, колхоздун контору болгон. Туурасы 12 метр, узуну 60-80 метр жерге ушул таштардын бардыгын алдында төшөп чыккан. Мына ушул мечит бузулуп аткан, ушул таштардан бизде 7-8 калган, азыр баары эле бар. Калгандары да калган туугандардын үйүндө 3-4 калган. Ошол убактан калган эстелик таш. Да кошумча айта кетчү нерсе, ошол конторанын таштарынан башка үстүндөгү оценкованный ак тинекелер мечит тинекеси болгон. Ошолорду алып барып толук жапкан. Даже ашып калган деп жүрүшөт. Биз жаш убакта ошо колхоздун конторуна кино келсе, концерт артист келсе барып бул конторду биз көп эле көрүп жүргөнбүз. Бул контор аягында 60-жылга жакын бузулуп кетти. Тинекелердин таштарын ел талап кетти. Ошол боюнча ошол конторанын орду калды. Айрым уккан маалыматтар боюнча ошол 1932-жылдары бул бүгүнкү Ташкент областынан ошо Пролетар деген районунун аймагына көчүрүлүп барылган дейт. Коончу деген жерде чоңоталарыбыз 32-жылы ушул Коончу деп коет, азыр Кафманский, ошо Пролетарский деп ошол жерде булар сүргүнгө эмеге айдалган да, кулак болуп айдалып, ал жерде чоң атабыз Жүсүп Казы ошол жерде дагы өзүнүн эмгеги менен элге жагып садовник деп бакчы болгон экен. Ошол жерде аябай баркы көтөрүлүп, андан кийин бул согушка 45-жылы Турдой фронтко кетет. Жүсүп Казы мынандай болуп иштеген, мынандай кылган, заводдорду курган, армяндарды келип кирпичтерди курдурду, эме кылып кырктыртып, ушул мынаураки базар койгондун центринде кооператив деп коет, дүкөндөрдү салдырткан адам, 2 этаждаган. Анан кийин бул жерде дагы бул аябай элге кадыр баркы сиңген адам. Жергиликтүү элдердин айтканына караганда, мына ушул таш жол аркылуу өз мезгилинде ушул түндүк менен түштүктү бириктирип турган кан жол өтүп турган деген маалыматтар бар экен. Ал эми кан жолдун эки жак чекесин ошол Жүсүп Казы, анын атасы Ибрайым жана башка инсандар ушул айланада жашаган деген тарыхый маалыматтарды сиздерге жеткирүүгө аракет жасадык. Албетте элибиз аман, журтубуз тынч болсо дагы далай жакшылыктарга жарчы болорбуз. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.